эмгек жолумду бул Талас областына караштуу Кара Бура районунун Үч Булак айыл орто мектебинен баштадым. Эң биринчи кесибимди тарбиячы болуп. Андан кийин ал мектептен кийин Кара Бура районуна келип Манас орто мектебинде иштейм. Андан кийин бул мектепке шаарга көчүп келип 2001-жылдан бери бул мектепте иштеп жатам. Кургак бара саламатсыңарбы балдар? Отургула бала. Баарыңар толуксуңарбы? Бар. Окуу мектептерди жетишеби? Жетишет балдар. Балдар алып келишеби окуу мектептерди? Же алып келбегендер бар? Алып келишет. 11-чи кайсы классыңар? К1. Мен өзүмдүн атам мугалим болуп иштеген 45 жыл иштеген мектептечи. Анан өзү да ал киши улуу ата мекендик согуштун катышуучу болчу. Андан кийин да мен өзүм 5 бир тууганмын. Улуу эжем, 2 эжем, 1 байк агам, анан 1 иним бар. Анын ичинен ушу 2 эжем да мугалим. Анан мен да мугалим болдум. Атам жолун жолдоп ошол кишинин бизге ушундай мугалимдик кесип өтө ардактуу кесип деп ойлойм. Атамдын жолун жолдогум келет. Мен Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтунун башталгыч класстар боюнча бүткөм. Батыл убакыт деген учкан ышпай да, батыл зымырап эле өтүп кетет. Ошон үчүн ар бир мүнөтүңөр силер үчүн кымбат болуш керек балдар. Убакытты туура пайдаланыш керек, китептерди алып келиш керек. Окуу куралдары баарыңарга жетишеби китептер? Иә. Баарыңар алып келесиңерби же 2 киши бир китеп алып келмейби силерде? Баарыңар деле бар экен, азаматсыңар. Жакшы ушинтип окугула, ар бир убактыңарды текке кетирбегиле. Мына ушинтип менин жумушчу күнүм ушинтип башталардан мурун баардык кабинеттерге барып, мугалимдерди жана окуучуларды бир сыра карап чыгам. Окуу куралдары жетиштүү бекен, кандай келишип атат, тартиптери кандай, форма менен келип атабы мектепке, мына ушуларды карап чыгам. Андан кийин өзүмдүн сабагыма кирем. Ким жок? Класста. Бардыгы эле бар экен. Күнүнө ар бир сабакка даяр болуп келиш керек. Ал сабакты ушул балдарга жеткиликтүү кылып бериш керек. Ар бир теманы ача билиш керек. Мына ошол көргөзмөлүү өтүш керек. Анын баары бул түшүк деп эсептейм мен, бирок түшүк деп эсептегенде да бул мен үчүн абдан кызыктуу кесип. Бул мугалим балдардын жан дүйнөсүн билип, балдар менен иштеген абдан жагат мага. Эртең менен мына ушул мектепке келгенде эртең менен бизде сабактар 7:30 башталат. 7:30 жетпей 7:de келип кабинетти даярдаш керек. Кабинеттин санитардык абалын карап, тазалыгын карап, бардыгы ордунда турабы, кандай көргөзмө куралдарды көрсөтүш керек, бүгүнкү сабагымдын темасы кайсы, эмне жөнүндө экенин баардыгын ойлонуш керек. Бул өтө түшүктүү жана ардактуу кесип да мен үчүн. Бирөңчөй мүчөлөр билесиңер, однородные члены предложения. Канакей, кандай бирөңчөй мүчөлөрдү билебиз? Бирөңчөй деген билесиңерби? Бирөңчөй баяндооч деген азыркы заманбап технологиясы менен өткөндө бул интерактивдүү доска мен тактаны пайдаланыш керек азыркы заманда. Балдардын күндөн күнгө булардын талабы күчтүү болуп атат. Керек болсо окуучулар
бизден да жакшы билет азыркы технологиянычы. Ошон үчүн ошол технология менен өтүүгө аракеттенебиз биз. Балдар менен онлайн режим менен иштейбиз. Ар бирине тапшырма бергенде өзүнүн WhatsApp аркылуу жөнөтүп койсок да болот, үйгө берген тапшырмаларды. Азыркы балдар абдан таланттуу балдар да биздин замандагы. Мугалим болуш өтө оор кесип деп ойлойм, бирок бир себептен жагымдуу, мен үчүн абдан жагат мугалим болуш. Мугалим болуш бул ар бир баланын кулпун өзү билиш керек, ар бир балага өзүнчө мамиле жасаш керек. Балдарды жакшы көрүш керек. Балдарды жакшы көрүп, ушу балдардын жан дүйнөсүн билиш керек. Балдарды кандай болсо ошондой болуп кабыл алышыбыз керек биз баланы. Балдардын арасында да тентек болот. Бирөөсүнүн мүнөзү оор болот, бирөөсүнүкү чукул болот, тез ачуусу. Мына ошонун ар бирине өзүнчө мамиле жасаш керек да. Эжем кыргыз тилин берет, абдан жакшы окутат бизди, мазмунун түшүндүрөт, анан абдан көп мисалдарды келтирип бизге түшүндүрөт. Ал мен кичинекей кезимден бери эле мага баарын түшүндүрүп келатат, бала бакчадан эле. Ошон үчүн эже мени жакшы билет, а мен болсо эжени жакшы билем. Ошон үчүн жакшы түшүнүп, эмнени айткысы келгенин мен түшүнүп, тапшырмаларды бат аткарам. Сүйлөмдүн ээси эмне экен? Ким экен? Ким? Айдар, Александр, Айдарна мектепке кирет. Динара Каратаевна бизге абдан жакшы темалардын баарын түшүндүрөт. Чыдамдуу үй тапшырмасын аткарбай келсек, кийинки сабакка кылып келгиле деп айтат да бизгечи. Ошон үчүн анан кийин биз Динара Каратаевнаны жакшы көрөбүз. Динара Каратаевна ар бирибизге жакшы мамиле жасайт. Ар бирибизди кантип үй ишин, класс ишин жасаганыбызды карап, жана туура баа коет. Келгенден бери көптөгөн жетишкендиктерге жетиштим. Бул жерде иштеп жаткандан бери кабинеттердин конкурсуна катышып, эң мыкты тил кабинети деген наамдарды берип, грамоталар менен сыйландым. Андан башка дагы иштеп жаткандан бери көптөгөн нерселерди жасадым да, деп ойлойм да. Себеби мамлекеттик тил күнүнө карата, Нооруз күнүндө, эне тил күнүнө карата дайыма иш-чараларды өткөрөм. Ал иш-чараларга да сценарийлерди өзүм жазып, ошолорду өзүм дайым үстүндө жүрүп текшерем да баардыгынчы, ошол жасаган иштерибизди. Мамлекеттик тил боюнча мектептин директорунун орун басары иштегендиктен ошо мамлекеттик тил жагын өнүктүрүш керек. Кыргызстанда жашагандан кийин ага да кошкон салымдарым көп деп эле ойлойм. Жаш мугалимдерди тарбиялоодо да мынакей көптөгөн мугалимдерди тарбиялап чыгып, шаардык жүрөгүндө балдарга арнайым аттуу кароо сынактардан мен тарбиялаган жаш мугалимдерим райондук конкурстарда биринчиликти алып, шаардык конкурстарда 2-3 орундарды ээлеп келишет дайым эле. Динара Каратаевна менен иштешкен өтө жеңил деп айтсам болот. Себеби деген бизге аябай үйрөтөт, жардам берет болушунча. Башында биз деле билбей келгенбиз көп нерсени. Убагында көп нерсени билбейсиң, жашсың. Ошол кезде көп нерсени баалап, үйрөтүп, кандай айтсам, мугалим өмөлү дарак дейт го. Ошондой эле Динара Каратаевна мага мугалим болуп, мага устат болуп, көп нерсени үйрөттү. План конспекттин кандай түзүш керек, сабакта кандай жазыш керек, сабакта балдардын оюн кандай табыш керек, кандай тынчтандырса болот, кандай балдардын ар бир баланын тилин табыш керек, ошонун баарын бизде үйрөттү десем болот. Быйыл буюрса жакшы ийгиликтерге жетишем деп ойлойм. Баягы айтат го, устатынан шакирт ашыптыр дегендейчи. Ошондой буюрса мен да Динара Каратаевнадай мугалим болгонго ишенем. Жазгүл деген бир жаш мугалим кызды чыгардым. Андан кийин Алтынай, Акылбекова Алтынай, андан кийин Оразалиева Чолпон деген кыздардын баарын
ошо шаардык конкурска дайым даярдайм. Жаш мугалимдер менен да иштейм. Бул иш былтыр болсо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата биздин мектепте кабинеттерди койдук. Мында да райондук конкурста биринчиликти, шаардык конкурста да биринчиликтерге ээ болушту. Биздин кабинет ээ болду. Мындан тышкарыда долбоорлор менен иштейм, балдар менен. Мугалим деген бул өзү үлгү болуш керек да. Бардык окуучуга үлгү болуш керек. Окуучуга үлгү болуш үчүн ал сен өзүңдүн сабагыңды да жакшы билишиң керек. Жүрүш туруш жагыңан да, иштеген ишиңдин жагыңан да көрүнүш керек да. Балдарга үлгү болуш керек. Бардык адамдарга да үлгү болуш керек. Коомдо да мугалимдин ролу өтө зор деп ойлойм. Себеби бардык жерде мугалим кесип ардактуу кесип да, менин оюмча. Мөмөлүү дарак дегенде ушул биз мына өзүбүздү окуткан окуучуларыбызды тарбиялап, жанагындай жаш мугалимдерди тарбиялаган ошол биздин берген мөмөсү ошол болот да, ошол жыйынтыгы ошол болот, мөмөлүү дарак деп ошол эсептейм да. Эгерде биз балдарга жакшы тарбия берип, жакшы инсандарды чоңойтуп өстүрсөк, бул биздин мөмөбүздүн жетилгендиги деп ойлойм. Мен Динара Каратаевна менен биздин гимназияда 2003-жылдан бери иштейм. Биринчиден ушу Динара Каратаевнанын мага адамгерчилиги жагат. Өзүнүн кесиптештери менен тил табышып, сүйлөшүп, керектүү учурда жардамга келгени жагат да. Жаш муундарды тарбиялоодо дагы бизге жаңы бүтүп келген студенттер, практиканттар келет. Бизге көпчү ушул практиканттарга көрсөтүп, алар менен иш алып барып жаткандыгы жагат. Жаш мугалимдер да көп биздечи, жыл сайын жаш мугалимдер келип турат. Аларга да өзүнүн билген нерселеринен бөлүшүп, өзүнүн жанагындай багыт берип, аларга туурачы дайыма мындай бөлүшүп жардамга келип турат да. Анан кесиптештерге болсо өтө чоң авторитетке ээ. Дайыма баягы билгендерин айтып, жакшы жакка үндөп, мугалим деген мындай болуш керек деп ошо жаштарга берген тарбиясы аябай жагат. Анан бизге болсо кесиптештердин арасында кадыр баркка ээ. Анткени өзүнүн кесипкөй, жакшы кесибин жакшы билет, өзүнүн сабагын жакшы билет. Мынакей канча жылдан бери мектепте директордун кыргыз тили боюнча орун басары бул ишинде дагы талыкпай эмгектенип келе жатат.